Алла Таала ар кандай ибадаттарды парз кылган. Ошол ибадаттардын катарында мынакей Рамазан айы кирип келди, альхамдулилля. Бул Рамазан айы берекелүү ай. Рамазан айында хадистерде ушундай маанидеги жыйынтыктар келген. Рамазан айында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде кимге дейт, Рамазан айы кирсе дейт. Рамазан айы кирди, чыгып кетти. Рамазан айы кирип чыгып кете берет. Буга жери мынакей 40 жаш, 50 жаш, 60 жашта отургандар отурат. 50 жолу, 60 жолу Рамазан айы кирип кеткен. Кирген чыгып кетти, кирген чыгып кетти. Бир адам дейт, мурду менен жер сүзүп калсын дейт. Же болбосо кыргызча айтканда мен айтам балдарга, бармагын тиштей берсин депчи. Бармагын тиштей берсин, кайгыра берсин дейт да. Рамазан кирип туруп, күнөөсү кечирилбестен Рамазан айы чыгып кетсе. Кээ бир адамдар ушундай болот экен да, Рамазан айы кирет, ошо бойдон чыгат. Бай адамдын тоодой болгон күнөөсү ошо тоодой бойдон калып калат да. А бул Рамазан айы ушундай экен, Рамазан айында Кудай Таала тооболорду кабыл алат экен. Рамазан айындачы күнүнө вагон, поток адамдарды Алла Таала тозоктон башын азат кылат экен да. Демек бул Рамазан айында ушундай учур экен биз үчүн. Момент, ушундай бир шанстар, бул ушул жылкы Рамазанда, мына ушул Рамазанда мүмкүн Аллах Таала бизди ошол мойнун тозоктон азат кылган мусулмандардын катарында кылып коюш мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан орозо бул улуу ибадат. Орозону Аллах Таала бизге бир ай бою эмнеге парз кылды? Ден соолугу пайда болсун, ден соолукка пайда экен деп орозо туткула деген жери жок. Кимде ким ден соолукка пайда экен бир аз жеңилдейин деп орозо кармаса сооп албайт. Кимде ким сасиетим орозо кармап атат, кой байке жээним орозо кармап атат, досторум бар орозо кармап атат, өзүм эле жалгыз калдым деп орозо кармаса, анын орозосу кабыл эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кээ бир адамдар бар дейт, алар эртеден кечке кесерип ачка жүрөт, ачка жүргөндөн башка эчтеке калбайт дейт. Грамм дагы сооп албайт дейт да, кыргызча айтканда. Кээ бир адамдар бар, түнү менен таң атканча ибадатта турат, түнү менен таң атканча уйкудан гана калган болбосо эч кандай сооп албайт дейт да. Ошондуктан биз жасаган амалдарда, урматтуу туугандар, ыхлас керек экен да. Ошон үчүн капырга иман парз, капыр динсиз адамга иман парз. Ал эми дини бар адам бизге окшогон мусулмандарга альхамдулилля бизге ыхлас парз экен да. Ошондуктан шарият бизден ыхласты талап кылат. Ыхлас деген эмне? Ыхлас деген ар бир жасалган амалды Алла үчүн деп кылышыбыз керек. Туткан орозого биз Алла Таала муктаж эмес. Биз муктажбыз.